күтүү ушунун аты ихлас. Элден мактоону күтүү ушунун аты рия. Риякөрлүк. Кожо көрсүн үчүн кылуу. Показуха. Ошон үчүн сахабалар буда өзгөчө болчу да. Ошон үчүн туугандар, жакшылыктын баардыгын өзүбүздөн баштайлы. Ихластуулук болсун, кайрымдуулук болсун, жөнөкөйлүк болсун, адилеттүүлүк болсун, кичпейилдик болсун, өзүбүздөн баштайлы. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айткан: "Ида а'таллаху ахадакум хайран фалябда би нафсихи ва ахлихи." Силердин кимиңерге Алла Таала бир жакшылык берсечи, ал баштасын өзүнөн жана үй бүлөсүнөн дейт. Башкаларга караганда, элге караганда биринчи сиз өзүңүздөн баштаңыз ошо жакшылыкты. Алла бир жакшылык берди сизге, үй бүлөңүздөн баштаңыз. Каяктан баштаңыз? Аял бала чакаңыз бар, таксыр. Аны таштап койбоң да. Аларга зулумдук кылбаң. Алла Таалам берген сизге берген белеги ал. Бүткүл дүйнөгө караганда ошол аялыңыз сизге жакын, таксыр. Балдарыңыз сизге жакын бул. Ошон үчүн биринчи сиздин жакшылыгыңызды, сиздин такыбалыгыңыздан, илимиңизден, кичпейилдигиңизден, жөнөкөйлүк, кайрымдуулук беришин аял бала чакаңыз ошолор жыргасын да, ошолор мөмөсүн алсын. Андан кийин башкалар. Кезек бар. Ошон үчүн Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айткан: "Фалябда би нафсихи ва ахли байтихи", өзүнөн жана үй бүлөсүнөн баштасын. Демек, жакшылык тактан баштайбыз, өзүбүздөн. Аны үй бүлөсүнөн баштайбыз. Кур'ан оку. Кур'ан өзүм окуйн, үй бүлөм окусун, анан башкаларга. Биринчи адал өзүм жейин, үй бүлөмү жедирейин, анан башкаларга берейин. Кандай болгондо дагы ошо. Азыр үммөт Кур'ан-ы Каримди окугандан, кулак салгандан, иман келтиргенден, амал кылгандан, ой жүргүзүп, акыл калчап, ой жүргүзгөндөн узак болуп кетти, таштап койду Куранды. Бул Меккедеги мушриктер кылган иши болчу, ошолчу. Биз бүгүн мусулмандар үстүртөн эле, ооба, Куран деген китеп бар эле, укканбыз. Жок. Куранга канча убакыт берип атасыз? Өзүңүз, үй бүлөңүз канча убакыт берип атат? 2 саат бересизби? 1 саат бересизби? Жарым саат бересизби? Күн сайын 15 мүнөт бересизби хотя бы Куранга? Канча бересиз сиз? Алланын китеби, акыйкат китеп, берекелүү китеп, нурлуу китеп, ыйык китеп. Бизге чейинкилердин бардыгынын чын окуялары, адилеттүү өкүмдөрү Алланын китеби. Кур'ан-ы Каримде Алла субханаху ва таала айтат: "Ва кала ар-расулу я Rabbi инна кауми иттахаду хадан Кур'ана махжура." О Раббым, менин коомум бул Кур'анды таштап койду. Арабтар ошо Меккеде жашаган. Биз азыр Кур'ан-ы Каримди окубай коюу ушу таштап койгонго кирет. Окуп туруп амал кылбай коюу таштап койгонго кирет. Куранды окуп ой жүргүзбөй таштап койгонго кирет. Ошон үчүн туугандар, Куранга иман келтиргенден кийин Куранды окуйлу, жаттайлы, колубуздан келишинче. Таштап коюуга кирет. Куран менен дарыланбай, Куран менен шифаланбай, Куран менен нурланбай таштап коюуга кирет. Ошон Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям Алла субхана ва таала Кур'ан-ы Каримде ушундай аят берди да. Келиңиздер туугандар, Кур'андын сабагында аз болсо дагы ошо Кур'анга кызыгуу жүрөгүбүздө пайда болсун. Мухаббат пайда болсун Кур'анга. Кур'анга болгон ишеним биздеги пайда болсун, бекем ишеним пайда болсун. Кур'анга берген убакыт аз болсо дагы өзүбүз, үй бүлөбүз менен Курандан канча узак болсок, ошончо жакшылыктан узак болобуз. Канча Куранга жакын болсок, ошончо. Ошон үчүн алхамдулилlah мына Кур'андын сабагынан биздин жүрөгүбүздө Кур'андын мухаббаты күчөйсүн. Куранды жакшы көргөн Алланы жакшы көргөн. Куранды жакшы көргөн Алланы жакшы көргөн. Умму Хани деген энебиз болгон.
Бу Абу Талиптин кызы болот. Радияллаху анха, пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын эжеси болот. Тарбия кылып чоңойткон. Карыган учурда алсырап калгандан пайгамбарыбыздан зикир сураган, ушундай бир зикир үйрөтпөйсүзбү? Мен ушу үйдө отуруп эле зикир кылайын депчи. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам анан айтты. Эне деди, 100 жолу субханалла деңиз деди. Исмаил пайгамбардын балдары арабтардан 100 кулду азат кылган соогун аласыз деди. Канча? 100 кул, Аллаху акбар. Болгондо да жөнөкөй кулдар эмес. Исмаил пайгамбардын балдарынын урпактарынын кулдарынан. Демек, ар бир субханаллага субханалла дейсиз, кетти. Алхамдулиллахны 100 жол айтыңыз деди. 100 атты Алланын жолуна эр токум менен даярдап садака кылган соогун аласыз деди. Канча экен? 100 ат. 100 ат. Аллаху акбар. Аллаху акбарды 100 жол айтыңыз деди. 100 төөнү курбандык кылган садакасын аласыз деди. Ла илаха иллаллахны 100 жол айтыңыз деди. Асман менен жердин ортосунда соопко толтуруп салат деди. Кыйын эмес го. Ар бирибиз эртели кеч ушу адат кылып алайлы. Субханаллах, валхамдулиллах, ва ла илаха иллаллах, валлаху акбар. Ла хаула ва ла куввата илля биллах кошуп койсоңуз да болот. Оса ла илаха иллаллах 100. Бирок мына сооптор алдыбызда турса оңой эле аткарасыз да. Соопту унутуп калсаңыз аткара албай каласыз. Ошон үчүн иншалла келиңиздер амалга. Кур'ан-ы Карим окуйлу, зикир кылайлы, Кур'анга маани берейли. Туугандар, таштап койбойлу. Бул биздин өзүбүздөн баштайлы, үй бүлөбүздөн баштайлы, биздин бактыбыз. Алла субханаху ва таала 114 сүрө түшүрүп берген мынакей. 114. Баш эң биринчи сүрө Фатиха сүрөсү. Кур'ан-ы Каримдин негизи, энеси Фатиха сүрөсү. Алхамдулиллах роббил аламин. Бардык мактоо бүткүл ааламдын жаратуучусу. Аллага таандык, Аллага болсун. Ар-Рахман ар-Рахим, өтө мээримдүү, чексиз ырайымдуу, Малики яумиддин, кыямат күнүнүн бадышасы. Ар бир адамдын кылган жакшы жамандыгына акысын бере турган күндүн бадышасы. Ияка набуду ва ияка настаин. Ушундай улуу затка ибадат кылабыз, андан башка эч кимге ибадат кылбайбыз. Андан гана жардам сурайбыз, андан башка эч кимден жардам сурабайбыз. Ихдинас сиратал мустаким. Я Аллах бизди сиратал мустаким, түз жол, ислам жолунда, ошого жолдогун, ошол жолдо жүргөнгө тоофик берген. Өткөндө сиратал мустакимди, имандын 77 бутагын силерге айтып бергенбиз. Биз Алла Тааладан намазда туруп ар бир рекетте ихдинас сиратал мустаким дегенде ошодан Алладан бардык имандын бутактарын сурап атабыз. Ичиндеги бардыгы. Бүгүн Кудай кааласа, жараткан Алла Тааланын жардамы менен сиратал мустаким. Албетте ким ушу имандын бутактарында ойлонсо, бир аз ой жүргүзсө эле билет дейт ал. Иман бардык жакшылыкты, бардык ийгилик, кутулуу, бакыт дүйнөнүн дагы ахиреттин да өзүнө камтып алат экен да. 77 бутагына ой жүргүзүңүз. Эмне калды сыртта? Эч нерсе калган эмес. Бардык ошо имандын жакшылыгы, дүйнө ахиреттин канча жакшылыгы болсо ошонун ичинде. Бирөө да сыртта калган эмес да. Жакшы мүнөз, Аллаху акбар. Жакшы кулк мүнөз, пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтат. Түнү менен ибадат кылып чыккан, күндүзү орозо туткан кишинин даражасына жөнүнө жетет бул. Алла Таала жек көрөт. Тили бузук, уятсыз, жаман сөздөрдү сүйлөгөн адамды жек көрөт экен. Ошон үчүн сүйлөгөндү дайыма ойлонуп, этияттап сүйлөйлү туугандар. Алла Таала угуп турат деп сүйлөйлү.
Ар бир сүйлөгөнүбүзгө Аллах сооп берет же күнөө берет. Ар бир сүйлөгөндөн жүрөккө нур келет же болбосо күнөөнүн тагы түшөт. Экөөнүн бирөөсү да. Ошон үчүн иншалла сөздүн таасири чоң. Өтө чоң сөздүн таасири. Кээ бир адамдар бар. Ибадатты жакшы кылат, ибадат аябай жакшы. Бирок мүнөзү начар да. Кээ бир адамдар бар, мүнөзү жакшы. Ибадатка алсыз да. Мүнөзү жакшы, бирок ибадатка алсыз да. Ошол Хаким Табаранинин риваятында келет да. Мында дагы момун адам жакшы мүнөзү менен түнү тахажжуд окуган, күндүз орозо туткандын даражасына жөнүнө жетет депчи. Бирок фазаифул ибада аслul хулq ибадаты алсыз эле. Мүнөзү чырайлуу. Бул Аллахтын алдында көп ибадат кылып, жаман мүнөздүү кишиден жакшыраак экен да. Көп ибадат кылып, мүнөзү жаман адамга караганда азыраак эле ибадат кылып, мүнөзү чырайлуу, мүнөзү жакшы адам ушу жакшыраак экен да. А эгерде көп ибадаты дагы бар, мүнөзү да чырайлуу, нурдун үстүнө нур да бул анда. Укмуш болот да экен. Термизи шарифте келет, Саат разияллаху анху пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айткан: "Инна Аллаха таала тоййибун, юхиббут тоййиба." Алла тазалыкты жакшы көрөт. Кээ бир риваятта келет, Алла кабыл кылбайт тазадан башка малды. Ошон үчүн Алла тааланын жолуна сарптаганда, Алла субханаху ва таала таза малды. Ажылыкка сарптап атасызбы, мечит салып атасызбы, жол салып атасызбы, умрага сарптап атасызбы? Кандайгы бир кайрымдуулукка сарптап атасызбы, сооп үмүт кылып? Билип коюң, адалды гана Алла кабыл кылат. Арамдан таап туруп сарптаган ага кабыл кылбайт Алла таала. Арамдыгын кабыл кылбайт Алла таала. Назифун юхиббун назафа. Алла таала пакиза, таза, тазалыкты жакшы көрөт Алла таала. Каримун юхиббул карам. Алла субханаху ва таала жомарттыкты жакшы көрөт. Берешендүүлүктү жакшы көрөт. Жауад юхиббул жуд. Фанаддифу афниятакум. Ошондуктан силер идиш аякыңарды таза кармагыла дейт. Жеген тамагыңарды тияк бuyakта таза кармагыла дейт. Ва сахате дуракум дегени булар өзүңөрдүн коргонуңарды, иштеген жерлериңердин ошо айнан тегериңерди таза кармагыла. Вала ташаббаху бил яхуд. Жөөттөргө окшобогула, эй мусулмандар дейт. Аларга баары үлкен да, тазалык базалык жок. Тазалык исламда. Исламдын машаалла бул туусу, ураны. Кимде ошо 77 бутагы болсо, ошо сыраты мустакимде. Толугу менен да, демек бул иманы толук мусулман дейт. Дагы ихдина сыраты мустаким деп сурап атканы, андан дагы толугураак кылуусун Алла Тааладан сурап атат. Бекемделүүсүн сурап атат. Ихдина сыраты мустаким, хидаят бер. Куранда Алла Таала айтат: "Валладина джахаду фина ланахдияннахум субулана ва инналлаха ламаал мухсинин." Ким мээнет кыла турган болсо, Алла Таала хидаят берем деп атат. Биздин көрсөткөн жолдо мээнет кылса, жолу туура болсун, мээнети туура болсун, ниети туура болсун, биз сөзсүз өзүбүзгө жете турган бардык жолдорго хидаят беребиз, жолдорду ачып коебуз, жолдомо беребиз. Кээ бир адамда алымдар айткан жери бар. Күнөөнүн көптүгүнүн себебинен тоофик азаят. Күнөө азайса тоофик көбөйөт. Ушундай да, бул экөө бири-биринен. Күнөө көбөйсө, Алла Тааланын тарабынан жакшы иштерди кылуунун эшиктери азаят. Күнөө көбөйгөндө. Күнөө азайганда бул жагы көбөйөт. Ошон үчүн айтылат адам баласына: адам баласы күнөө кылба. Күнөөдөн сактан. Болуп калса тооба кыл, кечиктирбе. Бул жакшылык алып келбейт сага. Күнөөнү тез жууп тур деген сөзү. Ошо мээнетке Алла субханаху ва таала айтып атканы: "Ланахдияннахум субулана." Биз сөз өзүгө жете турган жолдордун бардыгына багыттарын ачып коебуз дейт. Ошон үчүн биринчиден адам баласы өзүнүн нафси аммара, жамандыкка буйрук берген нафсиси менен каршы күрөшүш керек. Ушунун аты жихад. Дайыма биз менен да болчу. Термизи шарифте келет: "Ал-мужахид ман жахада нафсаху филла." Мужахид ким?
Ким өзүнүн нафсиси менен күрөшсө Алланын жолунда, мына ушу чыныгы мужахид деген. Кур'ан-ы Каримде важахидхум бихи жихадан кабира. Алар менен сен жихад кылын Кур'ан-ы Карим менен аркылуу өтө чоң жихад. Кайсы? Нафске каршы күрөшүү. Албетте бул эми жөнөкөй эмес. Жихаду нафс бул эң чоң жихад, эң машаккаттуу жихад, эң кыйын жихад жөнөкөй душмандарга караганда да. Сыратул мустакимде тургандар жүрүү үчүн эки негиз бар, ошону эстен чыгарбаш керек. Дайыма биринчиден туруктуулук, экинчисинен ихластуулук. Сыратул мустакимде болгонго биринчиден туруктуулук, ибадатта туруктуу болойлу. Иман, этикатта, Аллага болгон ишенимде, коркууда, үмүттө туруктуу, мүнөздө, адалдыкта туруктуулук. Бүгүн адалды жеп, эртеге арамга өтүп кетип, бүгүн 5 убакыт намаз окуп, эртеге 4. Бүгүн Кур'ан окуп, эртеге окубай, бүгүн чын сүйлөп, эртеге алдай баштап. Жок. Туруктуулук бул. Туруктуулук экен. Экинчиси ихлас, ва сидқу таважжух. Экинчиси мынакей ихластуулук тугандар. Байхақидин риваятына келет, Ибн Аббас разияллаху анхумадан bir kişi aytıptır, kâle racul, ya Resulallah, o Allah'ın elçisi, inni akıful mevkif, yani fil ibada, men ibadatta turup, uridu vechallah ve uridu ayyura mevtani. Yani manisi kanday, yaranin nas. Men ibadatta turup, Allah'ın razıçılığını da kalap, bro adamlar delek içine görse, men ibadatımdı, şunu da kalayım. Dep aytıp da, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buga жооп берген жок, аят түштү. فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا. Ким Алла Таалага жолукканга үмүт этсе, ал жакшы амал кылсын дагы, وَلَا يُشْرِكْ فِي حُكْمِهِ أَحَدًا. Алла субханаху ва таала өзүнүн өкүмүндө эч кимди шерик кылбайт. Ошондуктан ибадатты эч кимге шерик келтирбестен кылсын. Жакшы амал кылсын. Экинчиден шерик. Алла субханаху ва таала шерик кылбасын. Калыс Алла үчүн кылсын да. Алла дагы көрсүн, башка дагы көрсүн, Алла дагы билсин, башка дагы билсин, жок. Алла таала үчүн калыс кылып кое бериң. Сахабалардын сөзү азыркындай. Ла нуриду минкум жазаа ва ла шукура. Силерден башка эч нерсени каалабайбыз. Аларда ихластуулук эң жогорку деңгээлде болчу. Толук деңгээлде болчу. Күчтүү деңгээлде болчу. Ихластуулук. Кийин адамдар мактайбы, угабы, билеби, сүй, башка ал башка кеп ал. Бирок биздеги эң ниет, жүрөгүңүздү карап туруп айтыңчы, ким үчүн кылдыңыз? Калыс 100%. Алла үчүнбү? Алхамдулилlah. Бул чоң белек. Имам Ахмад рахматуллаху алейх ва Ибн Мажа жана башкалардагы Саубан радияллаху анхудан риваят келтирген Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын улуу хадисин угуңуз. Не дейт? Истақиму ва лан тухсу ва аламу анна хайра а'маликум ас-салаа ва ла юхафиз ала ал-вуду илля му'мин. Ихдина ас-сиратал мустақим. Мустақим. Түз туруктуу болгула, бекем болгула түз жолдо. Истақиму. Кандай? Бул жерде истиқамат айтып атканы истиқаматул кулуб, истиқаматул лисан, истиқаматул а'мал. Жүрөгүбүздө туруктуу болсун, бекем болсун, ишенимде. Тилибиз дагы туруктуу болсун, чындыкта, туура жакшы сөздө сүйлөгөндө туруктуу, бекем болсун. Истиқаматул амал, амалдарда эч качан таштабай, аны дайыма истиқамат менен аткарып турсун. Ушуну айтат, истақиму деп пайгамбарыбыз айтып атканы туруктуу болгула. Иманда, амалда, тилиңер дагы, жүрөгүңөр дагы, амалыңар дагы туруктуу болсун, ошо жакшылыкта туруктуу болсун. Бекем болсун ошо жакшылыкта. Аллага ишенгенде силердин иманыңар бекем болсун. Тилиңер чын сүйлөгөндө, Алла разы болгон сөздөрдү сүйлөгөндө тилиңер бекем болсун. Жана амалыңар жакшы амал кылган, колуңар, бутуңар иштеп аткан, булар бардыгы бекем болсун депчи. Валан тухсу, Аллаху акбар, бул жерде мааниси мындай да. Ла тутиqu. Ал истиқамат булуга, бирок силер буну колуңардан келбейт дейт. Бирок аракетиңерди таштап агыла. Амалыңарга таянып калбай, ушу аракетиңерди таштап агыла деп атат да.
Мааниси ушундай. Бир экинчи мааниси мындай. Буну сообун силер эч качан эсептей албайсыңар дейт. Лан тухсу деген ушундай да. Ихса деп силер ушу истикаматтын сообун эсептеп бүтпөйсүңөр. Бул туруктуулуктун, бекемдүүлүктүн сообу ушунчалык көп. Силер эсептеп албайсыңар. Санап бүтпөйсүңөр, эсептей албайсыңар дейт. Демек, лан тухсунун эки мааниси бар да. Колуңардан келбейт, күчүңөр жетпейт, бирок аракет кылып, ошого бекем боло бергиле, алсырабагыла деген мааниде. Экинчиси, сообун эсептеп бүтпөйсүңөр. Билип алгыла дейт. Ва аламу анна хайра а'маликум ас-салах. Силердин амалыңардын эң мыктысы бар го, ал намаз. Ар бир мусулман эркек аял намазга бекем болуш керек. Байы дагы, кембагалы дагы. Жашы дагы, карысы дагы. Бардыгы намаз. Жана айтат, даратка вала юхафизу алал вуду илля муъмин. Дайыма даратта жүргөн ал имандуу киши гана жүрө алат дейт да. Ошон үчүн иншалла имандуу киши гана дайыма даратта жүрө алат да. Мухафаза деп коет мындай. Бир адам көнүп алсаңызчы, даратсыз жүрүш кыйын болуп калат. Кээ бир адамга дарат менен жүрүш кыйын болсо, сиз көнгөндөн кийин даратсыз жүрүш кыйын. Ыңгайсыз болуп, өзүңүз жүдөп, көңүлүңүз ачылбай, ушу бир кир, бир нерсе, бир плас бир нерсе болуп жүргөндө азыр эле мусордон чыккандай боло бересиз да аны. Дарат алгандан кийин башкача рахат. Эмне үчүн? Туура. Алланын өкүмүн аткардыңыз, периште жаныңызда жандап жүрсө, көзүңүзгө көрүнбөсө дагы. Дарат касиеттүү амал. Алла Таала айтат Кур'ан-ы Каримде, Алхамдулилlah, Аллага чексиз шүгүр, жуунганды да үйрөткөн бизге. Биздин китебибизде, Кур'анда Алла Таала жуунгандын жолдомосун айткан. Жуунган ибадат бизде. Тазалыктыгын айткан. Я айюхалладина аману. Ида кумтум илас-сола фагсилу вужухакум ва айдиякум илал марафиq вамсаху бируусикум ва аржулакум илал каабайн. Иман келтиргендер, качан силер ва антум мухдасун, даратсыз абалыңарда намазга ниет кылып кала турган болсоңор, анда силер жүзүңөрдү жуугула, чыканагыңарды колуңарды жуугула, чыканакты кошуп, башыңарга мас тарткыла, путуңарды жуугула, таманыңарды, ашыкты кошуп. Алла субхана ва тааlanын өкүмү. Аллама Минави рахматулла алейхи айткан экен ушул боюнча, тамбихул мукаллаф аля ру'ят тақсир. Бул жердечи пайгамбарыбыз айтып аткан сөзү, силер истикаматта, туруктуулукта бекем болгула, бирок аны кыла албайсыңар деп атканын мааниси, канчалык күчтүү болсун инсан ишке ашырууда өзү алсыз экен мойнуна алсын дейт да. Экинчиси буга мээнетке ва тахридуху алал жад, бул мээнетке кызыктырып атат да. Ли алла яттакила аля амали, ал амалына сөйөнүп калып калбасын, таянып калып калбасын. Жок, мээнетке күчөтүлү. Имам Ахмад рахматулла алейхи өзүнүн Муснад китебинде Анас разияллаху анху риваят келтирип, пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям мындай деген экен. Ла ястакиму иману абдин хатта ястакима калбу. Инсандын иманы түз болбойт, жүрөгү түз болмоюнча. Жүрөгү түз болмойт, тили түз болмоюнча. Инсандын иман, бенденин иманы түз болбойт, жүрөгү түз болмоюнчачы. Вала ястакиму калбуху хатта ястакима лисану. Анын тили түз болмоюнча жүрөгү түз болбойт. Ошон үчүн тилди сүйлөгөндө түздөш керек экен, жүрөк түз болот экен, жүрөк түз болсо иман түз болот экен. Тил бекем болсо, жүрөк бекем болот, жүрөк бекем болсо иман бекем болот. Тил туруктуу болсо, жүрөк туруктуу болот, жүрөк туруктуу болсо иман туруктуу болот деген мааниде. Ошон үчүн иншалла бир иман жүрөктө, жүрөк тил менен байланыш турат. Иман байланыш турат. Имам Тирмизи рахматулла алейх Абу Саид радияллаху анхудан келтирген риваятта пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям мындай деген, угуп туруңуз. Ида асбаха ибну Адам, адам баласы таң аттырганда, фа иннал а'даа куллаха tudakkiru lisan. Адам баласынын бар дене мүчөлөрү тилге эскертме берет экен. Тилге. Тaqullahu ittaqilla fina. Бардык мүчөлөр тилге айтат экен, биз тууралуу Кудайдан коркун сен дейт экен. Гол, баш, мурун, көз, кулак, бут бардыгы
тилге айтат экен, биз тууралуу Кудайдан корккун дейт экен. Фа иннама нахну бика, анткени биз саңа карап жүрөбүз өзү дейт экен. Тил айтат экен, саңа карап жүрөбүз дейт экен. Фа истакамта, истакамна, эгер сен түз болсоң, түз болобуз. Бардык мүчөлөрү. Фа ин и'важажта, и'важажна, эгерде сен кыйшыйсаң, биз да кыйшыябыз дейт экен. Бардык мүчөлөр күн сайын тилге таң атканда кайрылып коет экен да. Эй тил, бул жагы эми жакшы боло эми. Күн батканга чейин биз дагы аман болойлу эми. Сен тилдин кесепети тилге эле тийбейт да, башка тиет. Тилдин кесепети колго тиет, бутка тиет, бүткүл мал мүлккө тиет. Тилдин кесепетичи үй бүлөгө тиет, тилдин кесепети мамлекетке тиет. Тилдин кесепети Аллаху акбар, бул ушундай тил жаман болсо бейишке тиет. Тилдин кесепети жаман. Муслимдин риваятында Суфиян ибн Абдулла Сакафи радиаллаху анхудан риваят айтат: "Я Расулаллах, кулли фил ислам каулан ла асалу анху ахадан гайрак." О Аллахнын элчиси, ислам дининде ушундай бир мага сөз үйрөтүңүз. Сизден башкадан сураганга менин кажетим болбосун кийин. Деди эле пайгамбарыбыз айтты: "Кул аманту билла сумма стaqim." Айткын, биринчи аманту билла деген, андан кийин истaqim. Мустaqim, сиратал мустaqim. Бекем бол ошого. Иман келтир дагы, иман келтирдим Аллага деп, андан кийин ошого бекем бол. Бул жерде алымдар айтышат, башын аягын айтып койду. Ислам дин башталат имандан, бүтөт аягы истикаматта. Ихдина сиратал мустaqim, мустaqim деген ушу мааниде. Истикамат деген. Ошого туруктуу бол. Иман келтирдиңби? Эми туруктуу бол. Эми бекем бол. Башка риваятта келет, ашшасме факульту, ал мындай деп да айтты: "Я Расулаллах, фама ахвафу ма тахафуху алейя." Мага коркуп жаткан нерсеңизден эң коркунучтуурагы эмне деп суроо берди ошо киши. Пайгамбарыбыз фа ахада билисанихи, тили мындай кармады. Дагы айтты: "Каф алейка хада." Ушуну тарткын деди да. Не деди? Ушуну тарткын деди. Мен сага коркуп аткан нерсемдин эң коркунучтуусу тил. Мындайча айтканда, "Ихфад лисанак минал лагу." Тилиңди сакта бекер сөздөн. "Ва мин кулли ма ла ярдаху Аллаху таала." Алла таала разы болбогон бардык сөздөрдөн тилиңди сакта деди. Ушак, жала, калпчыл, башка нерсе бар. Ихдина сиратал мустaqim. Бизди түз туура жолго жолдогон, сиратал ладина ан'амта алейхим. Ушундай жол, сен ал жолдогуларга неематыңды, жакшылыгыңды тартуулагансың. Белегиңди бергенсиң, сый урматыңды көрсөткөнсүң. Ошол адамдардын жолуна бизди салгын. Сиратал ладина ан'амта алейхим. Бул Аллах субханаху ва тааладан сураганыбыз. Айша энебизден риваят келет, пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айткан: "Инналлаха таала юхиб ал-мулихин фи дуа." Алла таала жакшы көрөт экен. Дуада өжөрлүгүн көрсөткөн, тырышчактыгын көрсөткөн адамды жакшы көрөт экен. Ошон үчүн ихдина сиратал мустaqim бул дуада ар бир намазда, ар бир рекетте ихдина сиратал мустaqim деп атабыз да. Алла демек, Алладан сураганды Алла жакшы көрөт. Айша энебиз айткан, Алла субхана пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтат: "Алла таала тырыш дуада тырышчактыкты, өжөрлүктү кайра кайталаганды жакшы көрөт" деди. Сиратал ладина ан'амта алейхим дегенде фихи баяну сиратал мустaqim. Ихдина сиратал мустaqim дебедикпи? Мустaqимге түз жолго салгын, бизге жолдогун деп, ошонун баяндамасы булчу. Ал кандай экен десе, сиратал ладина ан'амта алейхим. Я Аллах, ал кандай жол? Сен өзүң неематыңды тартуулаган, жакшылыктарыңды берген пайгамбарлардын жолу. Улуулардын жолу да. Сиддикин, аулиялар пайгамбар эмес, бирок Алла субханаху ва таала кээ бир инсандарга Алла таала пайгамбарлардын сыпаттарынан да берген да. Жакшы мүнөз, ибадаткөй, бардыгын алхамда. Сиддикин, аулиялардын. О шухада Алланын дининде өзүнүн жанын курбанын чалгандар.
Алла үчүн, Алланын ыраазычылыгы үчүн. Ва салихин бул түз туура жүргөн адамдар. Ушулардын бардыгына Алла Таалам өзү сый берген, урмат көрсөткөн, неематын тартуулаган, жакшылыгын берген. Bunday адамдар аз, адамзаттын каймагы, адамзаттын асылдары, бейиштиктер, ошол адамдарга я Алла сен кандай сыраты мустакимде жүргөнгө товфик бергенсин, бизге да ошолордун катарында бер деген тилек. Бер деген тилек. Сыратал ладина ан'амаллаху алейхим ва анна хада сырат хуал маржу ва хуал мас'ул. Үмүт кылганыбыз ушул жол. Алладан, Алла субханаху ва тааладан сураганыбыз дагы мына ушул жолда. Ушул жол. Себеп дегенде мындай да, ар ким мен өзү туура жолдо жүрөм деп эсептей бериши мүмкүн да. Адамдар көп, канча адам көп болсо ошончо кыял көп, ошончо ой көп, ошончо каалоо көп. Каалоолор да, кыял, ойлор дагы түрлүү. Ар ким өзү ойлой берет, мен туура жүрөм, түз жүрөм депчи. Токто, сен туура жүргөн, түз жүргөнүңү туруп тур. Буякта кудайлык стандарт бар. Ошого салып көрөйлүчү, сеники туура келеби, келбейби, анан көрөйлү анан. Азыр чечим чыгарбай турайм азыр. Сени жараткан Алла Тааланын стандарты бар. Бизге чейин канча деген адамдар өткөн, улуу заттар өткөн, таза заттар өткөн, эмне дегендер өткөн. Ошолордун стандарты бар. Ошого түшөсүңбү, түшпөйсүңбү? Алар болсо Алла Таалам неемат тартуулаган мына ушул улуу адамдар. Сыротал ладина ан'амта алейхим дегенде эскертүү бар, тамбих. Эмнеге? Ким ушу туура жолду талап кылган болсо, Алла субханаху ва тааладан сураган кишиге бул ан'амта алейхим деп атканы өзү ин'ам деп коет. Неемат тартуулоочу, белек берүүчү, хуа исалul хайр илал гайр минал уқала, жакшылыкты жеткирүү башкага. Ошондуктан мен өзүм жакшылык кылдым десе болбой калат. Башка бирөөгө жакшылык кылганда ошол жерде анан ин'ам деген сөз айтылат да, белеги. Алла Тааланын тартуулоосу да, ыроолоосу. Демек, ар бир бенде ошондой сурап атат. Асалука я Раб, о жараткан Алла, ан тахдияни сиратал мустаким. Мага хидаят бергениңди сурайм. Кайсы? Мин бабил икрам вал ин'ам. Сый, урмат, тартуулоо жолунда. Мындай дегени, мен өзү я Алла түз жолго жүргөнгө лайыктуу деле эмесмин. Бирок сен өзүң берешендүүлүгүңдөн, айкөлдүүлүгүңдөн я Алла мага тартуулап, сый көрсөтүп, ошо туура жолго мени салып кой деген сураныч. Алла субханаху ва тааладан сураныч ошол. Демек ахсин илейя, фа'тиф алейя, ва ан'им алейя, кама ан'амта ала хаса ибадатик минан набийин. Кандай өзгөчө бенделериң, пайгамбарлар, олиялар, шейиттер, түз жүргөндөргө сен сыйыңды көрсөткөнсүн, урматыңды көрсөткөнсүн, ошолордун катарында мага дагы я Алла ошо сый урматыңды көрсөтүп, ошо жолго салып койгун, ошолор жашаган жолунда жүрөйүн деген сөз. Куранда Алла Таала айтат: "Ва ма юти'илла ва расул фа улаика ма'алладин ан'амаллах алейхим минан набийин ва сиддиқин ва шухада'i ва салихин ва хасуна улаика рафиqa заликал фадлу миналлах." Сиратал мустакимде Алла Таала башка жакта чечмелеп берген. Ан'амта алейхим. Ошо кимге Алла субханаху ва таала берген экен? Ким Аллага баш ийсе, элчисине баш ийсе, мына ушу адамдар бирге болот дейт. Алла Таала неемат тартуулаган өзгөчө бенделер, пайгамбарлар, олиялар, шейиттер, түз туура жүргөн адамдар менен бирге болот. Ошолор менен шерик болот. Бул кандай да чырайлуу шериктештик. Бул Алла Тааланын айкөлдүүлүгүнөн деп. Эми элестетсеңиз, сиз шеригиңиз ким өзү? Досуңуз ким? Ким менен иштешесиз? Ким менен жүрөсүз? Сиз ким менен басып жүргөнүңүз, отуруп турганыңыз ким менен? Ошон үчүн айтканда, сен досуңду айт. Ким? Сен ким экенсиң, диниң кандай экен мен айтып берем. Досуң уру болса, сен урусуң. Аферист болсаң, сен аферистсиң. Жырткыч болса, жырткычсың. Зынакор болса, зынакор. Карманщик болса, карманщиксиң сен деле. Сен досуң каякта? Мешитке келген булар. Имандуу, таква, алым. Машалла. Арам нерседен сактанган. Таат ибадатта, кичпейил жөнөкөй,
чынчылдар. Ошон үчүн Алла Кур'анда айткан: "Я юхаллазина амануттакулла куну ма'ас-садиқин". Эй иман келтиргендер, силер Алладан коркуп жана ва куну ма'ас-садиқин, чынчылдар менен бирге болгула дейт. Кимдер менен бирге болгула? Чынчылдар менен бирге болгула. Чынчылдар кимдер? Сахабалар. Сахабалар менен бир. Бул Алла Кур'ани Каримде алар. Алар чынчылдар, чынчылдар менен бирге болгула дейт. Сөзүндө дагы чын, амалында дагы чын, жашоосунда дагы чын, уадасында дагы чын алар, чынчылдар алар. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям пайгамбарчылык берилгенге чейин ас-садиқул амин чынчын эле. Бардык меккеликтер билет эле. Пайгамбар өмүрүндө бир да жол алдаган эмес эч кимди. Мынакей туугандар, булар кимге? Ва хасуна улайка рафиqa. Ушундай адамдар менен шерик болгуңуз келеби же кимдер менен? Пайгамбар саллаллаху алейхи. Сиз биздин шериктер ким болсун? Мына Аллаху акбар. Сахабалар менен чогуу жүрсөң жаманбы? Абу Ханифа жаныңда жүрсө, Имам Матурди, Имам Сарахси, Имам Бухарилер жүрсө жаныңда, ким деген адамдар? Жакшы адамдар менен жогон. Эртег өткөндөн кийин жакшылар менен болот. Жамандар менен болот. Ошон үчүн мына жерде Алла Таала айтып атат: "Ва хасуна улайка рафиqa". Охо. Кандай дагы чырайлуу бул шериктеш. Бирок ошого биргеликте маалладина, ким Аллага баш ийсе, Алланын элчисине баш ийсе, Алла Таала уада берип атат: "Мен силерди пайгамбарлар менен чогуу бирге кылам" дейт. Олиялар менен бирге кылам дейт мен силерди. Шейиттер менен бирге кылам. Туура түз жүргөн адамдар менен бирге кылам дейт. Ошолор менен бирге болосуңар силер. Ошолорго берилген белектен силерге дагы берилет. Аларга берилген сыйлыктар силерге дагы берилет. Аларга берилген даражадан силерге дагы берилет. Албетте пайгамбарлар көзүнчө, но ошол жолда алхамдулилlah. Ошол аларга берилген амандык, бардык жакшылыктарды Алла Таала. Аллахумма инна насалука мин фадлика азим. Жараткан Алла Таала бизге баарыбызга өзүнүн айкөлдүүлүгү менен ушу туура жол насип кылсын. Амин. Эми имамдын эң улуу, эң сыйлуу адам шапааты пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям менен бирге болгон шериктештик. Бул кандай деген касиет? Кандай деген Алла Тааланын улуу сыйы? Кандай деген чоң шарапаттуулук? Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям аламга мээрим, адамзатка үлгү, өрнөк. Лакад кана лакум фи расулиллахи усватун хасана. Алла субханаху ва таала айтат: чындыгында силер үчүн пайгамбар Мухаммад алейхиссаламда эң чырайлуу өрнөк, эң чырайлуу үлгү, мисал бар. Кимге? Лиман кан яржуллах вал яумал ахир ва закараллаха катира. Кимге? Ким үчүн? Алла Тааладан үмүт кылган, ахиреттен үмүт кылган, Алланы көп эстеген адам үчүн. Башкаларга баары да ал. Башкаларга баары. Демек, сыратыл мустакимде жүргөн кишилер ушундай улуу адамдар менен бирге болот экен. Эмнеде? Амандыкта, бейпилдикте. Аларды карап туруңуз. Жин шайтандын каракчылары бар го. Алар жолдон азгырта албайт аларды. Жин шайтандын каракчылары аларды эч качан азгырып жолдон адаштыра албайт. Себеп дегенде алар айткан жери бар да: "Лaqadanna lahum siratakal mustaqim". Шайтан айткан жалгыз эмес аскерлери менен баарына. Олар эмне кылат? Аллага ант ичкен: "Мен сөзсүз сен бенделериңди сыратыл мустакимдан адаштыруу үчүн жолуңа отуруп алам" деген. Мен отуруп алам аларды адаштырып. Бер келатса, биякта эмес, жол биякта карасаң сен. Стрелканы көрүп айтасың мени. Арак иче турган стрелка менен дозокко бара турган стрелкаларды көрсөтөт да алчы. Жала жаба турган арам нерселердин стрелкасы бардык шайтандын стрелкалары. Бардык арамга багытты ким көрсөтөт экен? Шайтан деген бул дозокко багыттоочу деген сөз. Арамга багыты ошо, бирок дозокко түз эле түртүп бербейт да. Через арам аркылуу. Мына жолго барсаң, мына бул жолдун атычы зынанын жолу. Каяка алып барат? Дозокко алып барат. Көрсөң айтып коет го мынага. Жак Токмок, Карабалта, Алмата деп. Аларда да ушундай шайтандын ушундай стрелкалары бар. Мынакей зына, мына жактан дагы толтуралар. Арак иче турган, кумар ойной турган, бардык стрелкалар бар, стрелкалар толтура.
Бирок бардыгы бир жерге алып барат. Кайерге алып барат? Дозокко алып барат. Конечный бир да, конечный бир. Бир конечныйга бардык жерге барат да эмне? Ла илаха иллаллах. Аллахумма. Алла Таалам барыбызды сактасын тугандар. Арана шайтандын чакырыгына кой. Лаббайк дебейли. Эртеге шайтан айтат. Алла вада берген чынчыкты. Алла Таала вада берген чынчыкты. Мен деле вада кылдым эле, эмне болду буягы дейт. Анан силер мени жемелебегиле дейт. Эч жемелебегиле. Айланай жемелей көрбөгүлө. Өзүңөр кылганды менин мойнума жүктөбөгүлө дейт. Мен силерде мындай мажбурлай турган күчүм, бийлигим жок болчу дейт. Чакырдым эле лаббайк дедиңер, эми бүгүн мени эмне жамандайсыңарбы дейт. Мен жөн эле силерге сунуштап койдум го, өзүңөр кылдыңар го дейт мунун бардыгын. Сыраталлазина ан'амта алейхим. Момундарга эскертүү берип атат. Алла Таалага жакшы күмөндө болгула. Кабыл кылуусуна бекем ишенингиле, шектенбегиле. Алла бендени өзү хидаят бергенди талап кылганды сураган. Жана Алла субханаху ва таала өзү айткан: "Хада ли абди ва ли абди ма саал." Качан сиз "Ихдинас сиратал мустаким, сиратал лазина ан'амта алейхим" деп айтсаңыз, Алла өзү вада берген да. Не деген? Ушу мен бендем үчүн, бендем эмнени сурасаң, ал сөз берилет деген. Ушуга сиз "Ихдинас сиратал мустаким, сиратал лазина ан'амта алейхим" Алланын вадасы деп туруп окуңуз ушунучу. Алла Тааланын вадасы, Алла Таалам өзү хадиси кудусийде айткан. Хада ли абди, ушул тилек менин бендем үчүн деген да. Ва ли абди ма саал, бендем эмнени сураса, ошол берилет ал. Ага таандык болот ошол. Сиратул мустакимди сурап атасыңбы? Всё. Главное сенин үмүт болсун, шектенбе. Сенден үмүт болсун, шектенбе, экиленип сурап. Ат душу дейбиз го, чын жүрөктөн сура. Алла Таалам өтө берешен, райымы, жомарттыгы кең. Эч качан вадасына каршы чыкпайт. Жана дуа кылгандарды Алла субханаху ва таала максатсыз кылбайт. Бергенин кайра тартып албайт. Алла субханаху ва таала бизден эле кетпесин болду. Бизден эле кетпесин. Пайгамбарыбыз айткан: "Уд'улла". Алла Тааладан дуа кыласыздар. "Ва антум муқинун бил ижаба". Дуаңар кабыл болгонго бекем ишенип туруп. Дуада ушундай кылыш керек экен да. Болбой сурап кое берейинчи, андай болбойт экен ал. Ишенип сураш керек экен. Ишенип сураш керек экен. Шектенбей. Сиратал лазина ан'амта алейхим. Ушул жерде бул тугандар далил, Алланын эң улуу белеги хидаят экен да. Ихдинас сиратал мустаким деп турупчу. Сиратал лазина ан'амта алейхим дейт Алла Таала. Алла Таалам неемат тартуулаган ушу пайгамбарлар, олиялар, түз жүргөндөр, ушулардын бардыгына бактылуулар. Бул Алла Таала сиратал мустакимди менен сурагыла деп атат. Кайсы пайгамбарларга мен тартуулаган неемат кайсы экен? Хидаят. Демек Алланын бардык неематтары көп. Эсеби жок. Бирок эң улуу неемат хидаят неемат экен. Кудайлык белектин, кудайлык тартуулоонун, уролоосунун эң улуусу бул хидаят экен, туган. Көз дагы неемат, кулак дагы неемат, ден соолук дагы неемат, ырыскы дагы, балдар дагы, эл журт бардык Алла Таалам берген неематы. Бирок туган асман жерде эле неемат болгону менен хидаяттын неематына тең эмес. Бир дагы неемат хидаяттын неематына тең эмес. Ошон үчүн пайгамбарлар да ихдинас сиратал мустаким деген. Бардык пайгамбарлардын Алла Тааладан тилеги хидаят болгон. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям ушуну өмүрүнүн аягына чейин сурап кетти да. Акыркы намазга чейин сурап кетти. Ихдинас сиратал мустаким. Демек бендеги Алла Таалам тартуулаган эң улуу кудайлык неематы ал хидаят болуп эсептелинет. Куранда айтат:
Балиллах ямунну алейкум ан хадакум лил иман ин кунтум садиқин. Алла силерге жакшылык кылды. Силерге хидаят берди иманга, эгерде силер чынчыл болсоңор. Имандын нематы бул бардык нематынын негизги булагы болуп эсептелет экен. Иман нематы. Алла Тааланын бенделерге болгон нематтары эсеби жок. Эч ким санап бүтпөйт аны. Кээ бир нематтар бар, нематун амматун. Мусулманга да, кафырга деле. Аларга деле. Күн, жамгыр, шамал, түн, ден соолук бардыгына эле Алла Таала тартуулап атат. Күнөөкөрүнө деле, таквасына деле таква эмес, бузукусуна деле берип атат. Бирок кээ бир өзгөчө нематтар бар. Алар дагы маратип, мертебелери, даражалары ар кандай. Жалпы нематтарга кирет Алла Таала. Васаххара лакумул фулк. Алла субханаху ва таала мына кесилерге баш ийдиртип, кызматыңарга салып койду кемелерди. Кемелери менен жүрөсүңөр. Васаххара лакумул анхар, васаххара лакумуш шамс вал камар, васаххара лакумул лейл ван нахар. Аллаху акбар. Алла Таала силерге мына күндү, айды, түндү, күндүздү барын Алла субханаху ва таала дарыяларды силерге берип койду деп бул жалпы нематтарын айтып атат да. Ва атакум мин кулли ма саалтумуху. Эмнени силер сурасаңар аны да берип атат. Ва ин таудду нематаллахи ла тухсуха. Эгер Алла Тааланын бир нематын эсептесең, бүтпөйсүн, санын эсептеп бүтпөйсүн. Алам тара. Ай көрбөйсүңөр Анналлаха саххара лакум ма фис самавати ва ма фил ард. Жердеги, асмандагы бардык нерселерге силерди баш ийдетип койду го, силерге берип койду го ушуну. Бардык нерсени силерге берип койду го баш ийдетип. Ва асбага алейкум ни'маху захирата ва батина. Силерге төгүп берди Алла Таала нематтарын. Сырткы нематтары, ички нематтары. Ва минан нас ма южадилу филла бигайри илм. Эми адамдардын кээ бири Алла менен, Алла тууралуу жаңжалдашат да, тартышат да. Илимсиз эле, жолдомосуз эле, вала худан, вала китабы мунир. Китепсиз эле. Бул туура эмес да деген сөз да. Кээ бир сезе турган дагы, кармала турган нематтарды Алла берди. Мурунду берип, жыттай турган нематын кошо берген да. Ар бир мүчө өзүнүн ишин кылат да. Кулак өзүнүн ишин кылат. Кулак өзүнүн ишин кылат. Ал аркылуу да нематтар өзүнчө. Көздүн иши өзүнчө. Бунун вазифасы бар, бунун тапшырмасы бар. Ар бир мүчөнүн өзүнүн мындайча айтканда факультети өзүнчө да. Бардыгы бир ишти кылып кете бербейт да. Кол өзүнүн ишин кылат, бут өзүнүн ишин кылат, боор өзүнүн ишин кылат. Ар кимдики өзүнчө. Алла Таала ошого тийишелүү нематтарды берип койгонда, көзгө көрүнгөн да, көрүнбөгөн да, көрүнбөгөнү көбүрөөк таксырлар. Көзгө көрүнгөнү ал кичинекей эле. Көрүнбөгөнү ал көптөй. Көрүнбөгөнү көп. Ошон үчүн айтылат мынаке. Сезиле турган, махсус сезиле тургандар, адамдын өңү, турганы, мүчөлөрүнүн бардыгы тегиз болгону. Аллаху акбар. Ар бир нерсе өзүнүн вазифасын аткарат. Бириники бириге окшобойт. Өзүнүкүн да эптеп-септеп аткарбайт, толугу менен аткарат. Эми көзгө көрүнбөгөн жүрөк бар, акыл бар, түшүнүк бар, сезим бар. Иман канча деген көзгө көрүнбөгөн немат күчтүү болот тугандар. Көзгө көрүнгөнгө караганда көрүнбөгөнү күчтүү да. Мындай эле айтайынбы да, карап туруңуз. Анда 5 тозок периштелерге тийбей эле турайлы. Жөн эле мен сиз менен эле. Акыл көзгө көрүнбөйт, бирок барынан күчтүү да бул немат. Кандай дедиңиз? Бул көздөн да күчтүү, кулактан да күчтүү. Колдон да күчтүү. Өткөндө бир жерден бир жайлоого барып калдык. Андан ал жерде ак илбирс деген бар го, бисмилла. Снежный барс мы? Чоң экен да ал. Жылкыларга кол салган экен, бир жылкынын 2 кабыргасын бүтө алып салып туруп жака. Жылкы жатат, 2 кабыргасы жок, 2 кабыргасы тиякта жатат. Ол лапасы бар экен да алчы. Катуу урат экен да ал. Жарып ошол жакта калып калган жок да, алып эле салып туруп жака сапсам эле. Мен эмеден сүрөттөн көрүп атам, жөн айтып бергенин айтпай эле атам, сүрөттөн көрүп атам. Бунун колу канча күчтүү, же сиздики күчтүүбү?
Аю менен бир вольниктер бир чыгып көрбөйбү кичине бир? Бир арыстан менен бирди классиктерди кармаштырып көрбөйсүңбү эмне кылат экен? Жо чын да. Азында биздин жүгүргөндөр бар, ошо менен жүгүргөндөрдү кой берип көрбөйлү мына. Бирөө жетеби жетпейби? Суга кире турган болсо дельфин менен бир биздин пловецтерди кой берип көрбөйсүзбү кайка? Ай, бизден күчтүүлөр толтура. Махлуктардын ушундай күчтүүлөрү бар. Ой. Ага, вообще бул тема, чоң тема да, аябайчы. Бирок бирөөсүндө да акыл жок да. Бирөөсүндө дагы акыл жок. Алла Таала болбосо бизден чоң башты көтөрүп жүрүшөт. Бизден чоң башты көтөрүп жүрөт. Сөөктөрү мындай баштарды көтөрүп жүрөт. Акыл жок да, акыл жок. Бирок аларда деле мээ бар. Башынан койдун мээсин башынан жеп жүрөсүз го баарын. Баарыбыз жеп жүрөбүз аны. Бирок акыл жок. Акыл жок. Алла Таала мына көзгө көрүнбөгөн кандай деген баасыз неаматты берип коюптур го. Бирок шүгүрү жок эле жүрөбүз го дагы. Астагфирулла. Бай туугандар, шүгүр кылайлы. Кээде айтып калабыз. Бирөөнүн үйүн көрүп, бирөөнүн машинесин көрүп, бирөөнүн бийлигин, байлыгын көрүп, мага эчтеке берген жок, налып калган учурлар бар. Астагфирулла, Сразу тооба кылыңыз. Аларга бааланат. Сизге баасы жок, Алла Таалам акылды берген. Кандай бул? Көбүнчө байлар орукчал болот, билесиңер, Көбүнчө байлар болот. Сизге ден соолук баасы жок берип койгон. Алар ден соолукту сатып алыш үчүн миллион долларларды сарптагандар бар. Миллиону жок эле сизге берип койдубу? Бардыгын жеп атасыз. Ойлонбойсуз. Ошон үчүн иншалла шүгүр кылайлы. Мына неаматтарды Алла субханаху ва таала айтат. Бирок билели, эң улуу неамат кайсы экен? Хидаят неаматы. Ошонтон айтып атабыз, сирата ладина ан'амта алейхим дегени турган жакшы түшүнүп алыңыз. Алла Таалам тартуулаган неаматтардын эң улуусу хидаят неаматы экен. Эң улуу заттарга тартуулаган улуу неамат хидаят неаматы экен. Болбосо сизге бизге окшогон көзү барлар миллиард адам келген бу дүйнөгө. Азыр миллиард жашап атат, миллиард дагы келет туугандар. Кудум сиздин көзүңүздөн чырайлуу көз бар. Сиздин кулагыңыздан чырайлуу кулактар бар толтура. Бир хидаят Алла Таалам барына берген жок да. Кимге хидаят берсе ал бөлөк неамат ал. Аллаху акбар. Ва фи анфусихим шахсия, сумма юнкиру al-mun'im al-khaliq al-hakim al-alim. Аллаху акбар. Өзүңүздүн жаныңызда канча деген неаматтар, ушуну көрүп туруп дагы неамат берүүчү, жаратуучу, данышман, билүүчүнү четке кагасызда бул болбойт да. Ушунун аты канут деп коет. Ушунун аты Кур'ан-ы Каримдин термини боюнча айтканда шүгүрсүз бунун аты канут. Иннал инсана ли роббихи лаканут. Инсан өз робусуна өтө шүгүрсүз. Кандай? Неаматты берүүчүнү көрбөйт, неаматтарды көрүп туруп, ушуну канут деп коет. Неаматтарды көрүп атат, колдонуп атат, пайдаланып атат неаматтардычы. Бирок неамат берүүчүнү тааныбай атат. Түшүнөсүзбү? Хозяин этой благи. Ушул неаматтын кожоюнун тааныбай атат да, ушунун аты канут деп коет экен. Шүгүрсүз. Неаматтарды көрүп атат, неамат берүүчүнүн аны тааныбаган ушуну канут деп коет. Кээ бир алымдар айткан кануттун мааниси ушундай туугандар, Алла Таалам берген неаматтарды арамга иштетүү ушунун аты канут. Туган Алла Таалам сизге акыл берди го, ушуну арамга иштетпей эле койбойсузбу? Алланын чоң неаматын арамга иштетпей эле коюң. Алла сизге ден соолук берди, ушу ден соолукту арамга иштетпей эле койбойсузбу? Алла сизге машалла кичине байлык берди. Кээ бирлердин атасы өтүп кеткен, байкелери өтүп кеткен, да башкалары аркасынан байлык калып калды, мурас катары. Эч кандай кыйналган деле жоксуң. Алла берип койду сага. Ушуну арамга иштетпей эле койбойсуң. Эмне кыласың арамга иштетип? Алланын берген неаматын арамга иштетүү ушунун аты канут. Дымын канут. Шүгүрсүз. Мен өзгөчө неаматтар туугандар, мынакей бул дагы мартабалары, даражалары аркылуу болот. Эң улуусу хидаят неамат иманга. Алла Таала айтат: ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمة والله عليم حكيم. والله عليم حكيم.
Алла Таала силерге иманды сүйкүмдүү кылды, жүрөгүңөргө кооздоп койду, силерге капырлыкты, бузукулукту, күнөөнүн бардыгын жиркеничти кылып койду. Ушул адамдар туура жол табуучулар. Бул берилген немат Алла Тааланын тарабынан айкөлдүүлүгүнөн жана немат тартуулагандан Алла билүүчү, данышман. Алла Субхана ва Таала бенделерге немат тартуулап жакшылык кылып, ошон үчүн бул жерден эң улуусун айтып атканы, мынакей силерге ушунча жакшылык кылдым деп атат Алла Таала. Иман нематын берип. Эки улуу немат бар экен. Хума а'замун ни'ам ва афдалул карам. Ал нематтардын эң улуусу. Алла Таала бул өзгөчө жакшылык кылдым деп туруп буну зикир кылган. Ушу сөзү менен, айкөлдүүлүк, ихсан менен. Биринчиси, лaqad manallahu alal mu'minin id ba'ata fihim rasulan min anfusihim. Чындыгында Алла Таала силерге өтө чоң жакшылык кылды. Имандууларга өтө чоң жакшылык кылды. Эмне жакшылык кылды? Эмне жакшылык кылды? Силердин араңардан, адамдардан пайгамбарды жиберди силерге дейт. Мухаммад алейхиссаламды жиберип, силерге өтө чоң жакшылык кылды дейт. Жиндерден, периштелерден эмес. Лaqad manallahu alal mu'minin id ba'ata fihim rasulan min anfusihim. Мына өзүңөрдөн караңдар. Жиберди пайгамбар Мухаммад алейхиссаламдын улуу нематын Алла Таала лaqad manallahu дегени өтө чоң жакшылык кылганды айтат. Алла өзү өтө чоң жакшылык кылды. Пайгамбарыбызды жиберип. Бул Алланын чоң жакшылыгы. Пайгамбарыбыздын келүүсү эмне экени? Алланын улуу нематы, эң чоң жакшылыгы. Эми пайгамбарыбыз жөн эле келип кетип калган жок да. Сизге, бизге өтө көп, өтө чоң жакшылыктарды алып келди. Ошону кармалып калайлы. Ошону кармап калайлы. Ошону өзүбүздүн жашыбызга алып келип калайлы. Мына караганда пайгамбарыбызды карап түздөнөйлү да. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламды карап не кылайлы? Түздөнөйлү, өзгөрөйлү, оңолойлу, пайгамбарыбызга окшошойлу, жакшы көрөйлү, аркасынан ээрчийли, акылы толук, акылдуулардын эң акылдуусу, билими толук, билимдүүлөрдүн эң билимдүүсү, данышмандыгы толук, данышмандардын эң данышманы, боорукерлиги, ырайымдуулугу, мээримдүүлүгү, Аллаху акбар, бардык жагынан жогорку деңгээлде бактылуулугу толук, бактылуулардын эң бактылуусу, ырайымдуулардын эң ырайымдуусу Мухаммад Расулуллах. Ошонун аркасынан ээрчейли туугандар. Айтканын аткара берейли, карманайлы, угайлы, баш ийейли. Ушул жерде биздин бактыбыз дүйнөдөгү да, ахиретте дагы. Аракет кылабыз иншалла. Мынакей, ошо Алла Субхана ва Таала айтып атат: "Ихдинас сиратал мустaqim, сиратал ладина ан'амта алейхим." Бизге я Алла туура жол, сиратал мустaqимди көрсөткүн, ошо жолго салгын. Ал жолдо кимдер жүргөн экен, кандай жол экен? Алла немат тартуулаган өзгөчө бенделерине, улуу бенделерине, улуу нематын, жакшылыгын тартуулаган ал хидаят экен. Мынакей. Ошон үчүн иншалла Алла Таалага шүгүр кылып, пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламга дүйнөгө жиберген экен, бизге, сиздерге жиберген экен. Пайгамбарыбызды тааныйлы, пайгамбарыбызды жакшы көрүп, жакындан үйрөнөйлү, билейли. Аракет кылабыз иншалла.